Assalamu alaikum урматтуу айымдар жана мырзалар. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бүгүн сиздерге логикалык жактан өтө оор болгон табышмактарды сунуш кылабыз. Сиздер болсо ошол табышмактарды табууга аракет жасап көрүңүздөр. Анда эмесе сиздерге ийгилик, биз баштадык. Биринчи суроо. Алдыңыздарда бактылуу жаныбар уктап жатат. Ал түшүндө төмөнкүдөй тапшырманын жандырмагын табыптыр. Сиздердин алдыңыздарда 9 күкүрт турат. Ошол күкүрттүн эки күкүрттүн жылдыруу менен 3 окшош квадратты пайда кылыңыздар. Убакыт кетти. Илгери бир профессордун абдан жакшы көргөн окуучусу болгон. Ал абдан акылдуу болуп, көптөгөн табышмактарды жандырмагын эрте эле чечип койгон. Бир күнү ал окуучусу сиздер көрүп турган фигураны бир линия менен тарткан. Эми сиздерге суроо. Сиздер дагы аракет жасап, ушул фигураны бир линия менен тартып бериңиздер. Сиздердин карандашыңыздар басып өткөн жолун кайра кайталабашы керек. Илгери окуучулар бир гана фехтование, же болбосо күрөш жана башка спорттун түрлөрү менен гана машыкпастан ошол эле учурда эсеп чыгарышкан. Бир күнү мугалим төмөнкүдөй сиздер көрүп жаткандай эсеп берген. Эми жылышчалардын ордуна кайсы сандар туура келерин сиздер аныктап көрүңүздөр. Бул табышмактуу инсан алдыңыздарга 6 монетаны койду. Ал монетанын үчөөү решка, үчөөү орел. Сиздер 3 жүрүш менен ушул тизмекти өзгөртүшүңүздөр керек. Решка, орел, решка, орел, решка, орел болуп калышы керек. Бир жүрүштө сиздер кошуна 2 монетаны гана жылдырууга аласыздар. Сооронбай мырза уста болуп иштейт. Ал өзүнүн кесиптештери менен бир күнү мелдеше кетет. Ал жерде турган 5 кирпичти бир колу менен көтөрүп коем деп кесиптештерине убада берет. Суроо: 5 кирпичти бир колу менен кантип көтөрө алат бир учурда? Анда эмесе жоопторго кезек берсек. Биринчи суроодо сүрөттө көрүнүп турган алдыңкы 2 күкүрттү үстүңкү 2 квадраттын чет жагына жайгаштырабыз. Натыйжада 2 квадраттын ичинде 3-чү квадратты көрсөк болот. Ал эми бул акылдуу жигит сүрөттө көргөзүлүп турган башталышы жана аягы деген жерге чейин бир линия менен ушул фигураны тартып чыккан. Ал эми 3-чү суроонун жообу болсо, бул жөн гана 117 жана 319 сандарынын көбөйтүндүсү болуп саналат. Ал эми бул табышмактуу инсан төмөнкүдөй 3 жүрүш жасаган. Эң биринчи 3 менен 4-тү жылдырат, кийин 4-чү жана 5-чи турган монеталарды жылдырат, анан акыркысы 2-чи жана 3-чү турган монеталардын ордун алмаштырат. Натыйжада биз айткан орел решка менен бардыгы катары менен туруп калат. Ал эми бул учурда Сооронбай уста сүрөттөгүдөй кылып 5 кирпичти коет дагы жана эң алдыңкы кирпичти көтөрүү менен бардык 5 кирпичти көтөрө алган. Мына ушундай урматтуу достор, бүгүн биз сиздерге сунуштаган логикалык табышмактар
аягына келип жетти. Эгерде сиздер бул табышмактардын жообун туура тапсаңыздар, класс басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Эгерде ушундай видеолор дагы чыгып турсун десеңиздер, анда биздин каналга кошулуңуздар, класс басыңыздар.